Сүмөлөк Ноорус майрамында тасырконго коюлуучу негизги тамактын бири. Аны бышыруу жөрөлгөсү майрамга 10-15 күн калганда башталат. Ал эми сүмөлөк жасоодогу эң негизги азык бул өндүрүлгөн буудай. Ал 11 күндө өндүрүлөт. Сүмөлөк салтка ылайык Ноорузга 1 күн калганда бышырылып, сүмөлөк кайнап жатканда калоочулар келип аралаштырып, калоо тилектерин айтып кетишет. Түнү менен ооз жабылып демделип, таң атканда ата-апалар өздөрүнүн баталарын айтып ачып, алгач чыпалак менен ооз тийилет. Андан соң Ноорузун таңында сүмөлөктү бата тилеп ачышат. Дал ушундай нукура сүмөлөк кайнатуунун сырлары менен Сурия Усмонкулова бөлүшүп, сүмөлөк суу, май, өндүрүлгөн буудай жана аруу тилектер менен даярдаларын айтты. Биринчиден сүмөлөктү бул буудайды өндүрүп алабыз. Бул буудай деген аябагандай жакшы жогорку сорттуу буудай болуш керек. Аны деген тазалап, жууп, анан кийин 2 күн чылап коебуз. Чылагандан кийин андан кийин аны астына ушундай хыбы кездемеге салып, пакта кездеме тасыркон салып туруп, үстүнөн андан кийин буудайды жайып коебуз. Буудайды жайгандан кийин буудай бир 10 күндө күн жылуу болсо, анан жарык талап кылат, тазалык талап кылат, анан жылуулукту талап кылат да буудайчы. Анан ушундай болуп өнүп чыгат. Ушундай болгон өңгөндө биз сүмөлөк жасайбыз. Муну деген эт тарткычка тартып алабыз. Сүмөлөк элди ынтымакка чакыра турган азык. Салтуу баалуулуктары жайылтып келген Жаңылкан апа сүмөлөктүн узак тарыхына кылчайып, буларды айтты. Уламыштарга ылайык өткөн заманда жаздын алгачкы айларында ата-бабаларыбызды ачарчылык каптап, эл ичинде өлүм жетим көп болгондо апаттан аман сактап калган касиеттүү тамактардын бири сүмөлөк экени айтылып келет. Ошондон кийин сүмөлөк эл ичинде ыйык тамак катары бааланып, кийин бара-бара жылды тосуудагы салтуу тамакка айланган. Сүмөлөктүн тарыхы баягы көп кырдуу болуп айтылат. Мен бир кырын эле айтып коеюн. Баягы илгери мурда убакта мен апамды ушуну айтып чеди да. Мурдагы убакта ушундай эл баягы ачарчылык болуп, кыйналып, ушундай болуп атканда бир үй бүлө өтө кыйналып 5-6 баласы бар экен. Балдардын эчтеге тамак жок, эмне кыларымды билбей, балдар ар жактан чырылдай ыйлап, апа тамак деп атканда, ошол апа деп мен буну апам айтканда, ошол апа балдарын ушундай казан бар экен дейт, эски казанына суу куюп алып эле ташты салып эле кайнатып берген экен дейт да. Мына балам тамак мынакей башайын деп калды, мына балам азыр бышат деп атканда балдар уктап калган экен. Анан эле эртең менен Кудайдын кудурети менен баягы суунун үстү буламыктай болуп эле кою болуп тамак болуп калган экен да. Анан мынакей балдарым тамак пиштип анан балдарына ушунун баарын жегизген экен деген бул бир кырыт. Анан башкача дагы көп нерсе айтылат. Бүгүнкү күндө өлкөдө Ноорус майрамында гана жасалчу сүмөлөктүн сатыкка чыкканын көрүүгө болот. Тагыраагы улуттук тамактын бул түрү бара-бара бизнеске айланып, кирешенин бир булагына айланып калгандай. Ал эми мурда сүмөлөк касиеттүү ыйык тамак катары саналып сатылбаганын айткан Жаңылкан Досматова тилекке каршы азыркы тапта бул улуттук тамактын бири катары саналган сүмөлөк базарларда, банкаларда сатылып жатканын айтат. Сүмөлөк сатылчу эмес. Деги эле ак сатылчу эмес да, баарыбыз эле билебиз да. Сүт айран деле сатылчу эмес. Сүмөлөктү айыл баары топтошуп алып, жана ырдап чордоп, улуттук оюндардын баары болуп, чүкө, хан таламай, койчу баары болуп, бияктан улуттук тамак аштарды жайнатып коюп эле, бир айыл жакшынакай болуп, бир туугандай болушуп алып, анан жакшы бата тилек кылышып, отурушуп, тамактарын ичип, сүмөлөк жеп, чай ичип, анан жакшы нерселерди гана сүйлөшүп келген да. 4 жылдан бери Ноорус майрамына утурлай Бишкекте ынтымак сүмөлөгү деген аталышта самалык белгиленип, быйыл 1 тонна 200 литрлик казанга ынтымак сүмөлөгү жана көжө кайнатылды. Максаты улуттун баалуулуктарын, маданиятын, каада салттарын жайылтууну гана эмес, 7 дубандан келген элдин башын бириктирип, эл жерге жакшылык тилөө. Ал эми бышырылган сүмөлөк мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, карлар үйүнө, балдар үйүнө жана келген конокторго тартууланат. Бүгүн ушул улустун улуу күнүндө чоң ынтымак сүмөлөгү кайнатылып, элге, жерге жакшы тилек кылуу. 100 апабыз ошо эне тилек кылды. Быйыл ушу жаш балдардын өлүмү аябай көбөйүп кетти жаңы жыл алдында деп. Анан ушул мындан ары өлүм жетим токтолсун, кыргыздарда аманчылык болсун. Эң тилегенибиз эле Ноорузда аманчылык экен. Ушул аманчылыгыбыз менен эмки жылга жетели деген кыргыздын улуу тилеги болду. Кыргыздар Байыртадан Ноорус майрамын чоң салтанат менен өткөрүп, ага бүткүл кыргыз уруулары катышып келгени белгилүү. Тарыхта айтылгандай, Ноорус күндөрүндө согуш токтотулуп, уруу аралык кастыктар жоюлуп, таарынгандар элдешкен. Ноорус бул мусулман өлкөлөрүндө жыл тогошкон, жаз чакырган күн катары эсептелип келет. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.